Учурда өзүңүздөр күбө болуп жаткандай, түрдүү оору кырсыктар, жаш балдардын өлүмү, өспүрүмдөрдүн өз өмүрүнө кол салуусу, үй бүлөлүк пикир келишпестиктер, ажырашуулар, жол кырсыктары, табият жана башка кырсыктардын көбөйүшүнүн себеби бирөө. Адамзат жаңы доордун талабын билбей, өзүнүн парз милдетин аткарбагандыктан болуп жатат. Кыргызстанда эле эмес, дүйнөдөгү өнүккөн мамлекеттерде түрдүү кырсыктын көбөйүүсү саясий, экономикалык, экологиялык, руханий, психологиялык жана башка кризистерге алып келип жаткан учуру. 21-кылымда доор алмашып, жаңы заман башталды. Техника доору өнүгүүсү аяктап, эми адамдын турпатынын өнүгүү заманы башталды. Буга чейин адамзат көп жылдык эволюциялык жолдорду басып өтүп, 21-кылымда адамдын гени сөөгү жетилди. Мээдеги бош жаткан кара куш мээси ишке түштү. Мындайча айтканда, жаратуучулугу иштеп баштады. Ошон үчүн адамдын ойлоп койгон ою орундалып калып жатат. Адамзаттын гени жетилгендиктен эки дүйнө бирикти: аалам менен жер. Асмандагы Кудай баштаган ааламдык күчтөр, арбай, периште, инопланетяндар жерге энергия түрүндө түштү. Эми жерде ааламдык жашоо башталды. Ошон үчүн бул доорду ааламдашуу доору же глобализация деп коебуз. Эми адамзат жерде ааламдык түшүнүк менен жашабаса, жашай албайт, түрдүү оору кырсыкка кабыла берет. Асмандагы Кудай өзү энергия болгондуктан эки дүйнө биригип, Кудай энергиясы жерге түшкөндө, жер планетасы дагы энергияга айланды. Эми адамзат дагы энергияга айланышы керек. Мындайча айтканда, адам эски пендечилик түшүнүгүнөн чыгып, аң сезимин өстүрүп, ааламдык түшүнүккө жетип, эң биринчи адам сыпатка, андан кийин улуу периште арбайдай сыпатка калыптанып, тирүү арбай периштенин кызматын жерде аткарып калуу милдет. Ааламдык түшүнүккө өтүш үчүн эң биринчи адамзат Кудайдан берилген ааламдык илимди өздөштүрүү керек. Адамзат чөйрө бузулганда Кудай пайгамбарды жаратып, ага Куран берип, адамзатты туңгуюктан чыгарып, куткарып калгандай, бул заманда дагы адамдын ниет пейили бузулуп, заман бузулганда Кудай ааламдан атайын бир адамды жаратып, Арстаналай Абдылдаевди жаратып, аны окутуп, өстүрүп, даярдап, ал даяр болгон кезде энергия түрүндө аны кийип, анын корпусу, оозу, тили, мээси аркылуу жаңы доордун талабын, жаңы доордо жашоо жол жобосун көрсөтүп, багыт берип, өзүнүн мыйзамын адамзатка жеткирип, милдетинен кутулуп койду. 2017-жылы Арстаналай Абдылдаевдин көзүнө Теңир ата көрүнүп, сен Кудаймын деп чыкпасаң, адамзат сени кайдан табат деп шарт окуганда, 2019-жылы Арстаналай Абдылдаев өзүн жаңы Кудаймын деп дүйнө элине айтып чыкты. Бул ааламдашуу доорунда энергиясыз эч ким жашай албайт. Кудай өзү энергия болгондуктан, бул доордо жаңы Кудайсыз жашоо болбойт. Жалгыз Кудайга бардык жандар баш ийгендей, бул жаңы доордо жаңы Кудайга адамзат биригип, өз өмүрүн, жанын сактап калат. Жаңы Кудай берген ааламдык илим аркылуу адам ааламдык түшүнүккө өтөт, улуу сыпатка калыптанат, арбай периштеге айланып, өз ордун, кызматын, милдетин аткарып калат. Ошондо гана түрдүү оору кырсыктардан, өлүмдөн кутулат.